Нукура таланттын ээси, СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү, Ардак Белги ордени, Ленин комсомол сыйлыгынын ээси Алыкул Осмоновдун сабагына кош келиңиздер. Ал талант өтө сейрек төрөлүүчү, дүйнөнү чаркайланып көрөлүчү, акындар жүздөп чыгаар, миңдеп чыгаар, кыйынго Алыкулдай төрөлүшү. Ал 1915-жылы 21 мартта Чүйдүн Жайыл районуна караштуу Каптал-Арык айылында кедейдин үй бүлөсүндө туулган. Ал жаш кезинен эле энесинен, 3 жашында атасынан айрылып, жетимчиликтин азабын, турмуштун кыйынчылыгын башынан өткөрөт. 1919-жылы Бишкектеги, 1929-жылы Токмоктогу жетим балдар үйүндө тарбияланат. 14 жашында Бишкектеги педагогикалык техникумга кирип, окууну аяктай албай, кайра айылга кетет. 1930-жылы Сабаттуу Бол гезитинде Кызыл жүк деген туңгуч ыры жарыяланат. 1935-50 жылдардын аралыгында ондон ашуун ыр китептин ээси болду. Таңдагы ырлар, Жылдыздуу жаштык, Чолпонстан, Махабат, Жаңы ырлар, Менин жерим ырдын жери деген жыйнактары жарык көрдү. Ал Пушкиндин, Шекспирдин, Низами, Шота Рыставель аттуу дүйнөлүк адабият алыптарынын көркөм дүйнөсү менен кыргыз окурмандарын биринчилерден болуп тааныштырат. Таланттуу акын чыгармаларында өзүнчө бир кайталангыс дүйнө жаратат. Анын дүйнөсү албетте поэтикалык дүйнө. Алыкулдун поэтикалык дүйнөсүндө күбөлдөгөн турмуштун 99 кайрыгы бар өңдөнөт. Күлкү да бар, кайгы да бар, шаттык да бар, жаштык да бар, күрөш да бар, кыял, үмүт, тилек, өмүр бар, оптимисттик трагедия бар, драма бар, күбөлдөгөн турмуш бар. Ал акындын эки өмүр, эки жазы бар. Биринде өзүм жашайм дейт, биринде ырым жашайт дейт. Мен тансам, жаштан танам, ырдан танбайм. Ыры жок өмүрүмө канаттанбайм. Кудайга 1000 мертебе калп айтсам да, ырыма бир мертебе калп айта албайм деп акын өзүнүн ырларында адилет, чындыкка токтолот. Оорулуу акын ойго жакын, ооруп алсыз олтурат. Акын баркын, өлүм билбей кол сунат. Акын 1950-жылы 35 жаш курагында дүйнөдөн өтөт. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.